Коронавирустун жеткенчеги болжолдуу түрдө 20-24 апрелге туура келиши мүмкүн экенин Саламаттык сактоо министри эскертти. Мөөнөтүн аныктоо үчүн адистерден, окумуштуулардан турган атайын топ түзүлгөн. Күн сайын иликтөө, байкоо жүрүп жатат. Бул аралыкта дарыгерлердин айтканын аткарып, койгон чектөөлөрдү түшүнүү менен кабыл алышыбыз керек. Ошондо гана биз жай турмушка кайталабыз, дейт министрликтин өкүлү Нурболот Үсөнбаев. Бул арада Түркиянын бийлиги коронавирустун айынан 90 миңдей адамды абактан бошоткону жатат. Түркия парламенти коронавирустун таралышына байланыштуу түрмөдө жаткан адамдарды бошотуу үчүн мыйзам долбоорун жактырды. Бирок мындай жагдайдын саясий туткундарга тиешеси жок. Алар мөөнөтүн өтөп, түрмөдө кала беришмекчи. Бирок укук коргоочулар, активисттер бул амнистия саясий туткундарга тиешеси жок болгонуна нааразы болушууда. Парламент депутаттары бүгүн өкмөттүн маалыматын угууда. Депутат Абдыбахат Нурбаев элди коронавируска жапыр текшерүүгө шарт түзүш керектигин айтты. Жогорку кеңеш жеке менчик лабораторияларга элди жапыр текшерүүгө уруксат берген. Азыр өлүм менен өмүрдүн ортосунда күрөшүп жатат деген оюн айтты. Эгерде адам өлүмү көбөйүп кетсе, Саламаттык сактоо министрлигине кылмыш иши козголушу мүмкүн деп белгиледи. Биринчи вице-премьер-министр жазгы талаа иштерин толук жүргүзүү үчүн бардык аракеттер көрүлүп жаткандыгын кошумчалады. Күйүүчү май 80% камсыздалды деп билдирди. Айыл чарба министрлиги нефтетрейдерлер ассоциациясы менен келишим түзгөн. Күйүүчү май менен камсыздоого маселе болбойт деди. Минералдык жер семирткичтер менен дагы камсыз болот, келишимдер түзүлгөн. АКШ долларынан кымбаттап кеткенинден байланыштуу жер семирткичтин баасы орто эсеп менен 4 сомго көтөрүлгөнүн кошумчалады. Беларусьта коронавирус менен ооруган 29 бейтап каза болду. Бирок президент Александр Лукашенко алардын бири дагы вирустан каза болбогондугун айтууда. Айтымда коронавирус аныкталып ооруканада жаткан бейтаптар коркконунан жашоо үчүн күрөшпөй кол шилтеп коюшту. Эч кабатыр болушпасын. Биздин өлкөдө коронавирустан эч ким өлбөйт. Мен коом алдында муну жар салам. Биз бейтаптарды дарылаган дарыларды таптык. Андыктан ар бир бейтаптын ден соолугу үчүн күрөшпөй согушабыз деп билдирген. Белоруссияда бул арада 3000ге чукул адамдан илдет аныкталды. Эмки жумадан баштап өлкөдөгү жеке менчик ири лабораториялардын бири мамлекеттик лабораториясынын базасында иштеп баштайт. Жугуштуу оорулардын козгогучу менен иштеп жаткандан кийин алар лабораторияда катуу тартип сакталышы керек. Бардык талаптар коюп, азыр шаймандар даярдалып жатат. 2 аптадан баштап ал ишке киришет деген пландар бар экендигин министрлик билдирди. Жеке лаборатория өз ишмердүүлүгүн мамлекеттик вирусологиялык лаборатория менен биргеликте жүргүзөрү боюнча макулдашуулар болгон.